Отуруп болсуңар. Отурганда ал деген водтун зымдары бар го. Баткенде өткөн тажрыйба алмашуу жана энергетикалык компаниялардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу темасындагы семинардын жүрүшүндө Түндүк электро ачык акционердик коомунун энергетиктери 0,4 киловатт чыңалуудагы аба чубалгысына СИП маркадагы зымдарын монтаждоо, ыкмаларды колдонуу жумуштарын көрсөтүштү. Ошол жумуштун негизинде биз түндүк электро жаңы ушул заманбап катмары менен жасалган чубалгыларды орнотуу боюнча жумушун көргөздүк. Аталган бардык ушул чубалгыларга жараша кандай талаптар бар, кандай тиешелүү, кандай түрдө орнотулушу керек, ошол максаттын баарын камтыган жумушунун баарын көргөзүп бердик да. Республиканын 7 дубанынан чогулган энергетиктерден тажрыйба алмашуу семинарында Баткендеги жаш энергетиктер көп нерселерди үйрөнгөнүн айтышты. Şu бүгүнкү семинардын биздин ушу Баткен аймагында, Баткен облусунда өтүп жатканы бизден ушул аймакта иштеп жаткан энергетиктер үчүн өзгөчө стимул, биринчи жагынан, экинчи жагынан тажрыйба алмашуу болуп эсептелет. Себеби ушул полигондо практикалык жумуштар менен практика менен теорияны айкалыштырган жаңы технологиялардын колдонулушун көрүп, бардык энергия компаниялары биргеликте тажрыйба алмашып атабыз. Белгилеп өтсөк, буга чейин Баткен облусундагы энергетика тармагы Ош электро ачык акционердик коомунун карамагында болуп турган. Өткөн жылдан тартып Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында Ош электронун филиалы болуп түзүлгөн. Келип ушул Баткен жергесинде бардык Кыргызстандын энергетиктерин топтоп, ушул жерден чогултуп, жакшынакай кылып, бир жакшынакай семинарларды өткүзүп, атаандаштык мааниде соревнованияларды мондай өткүзүп, бири-бирибизди ушу обмен опыт болсун деп алмашуу болуп, адистер бири-бирин көрүп, башка көрбөгөндөр көп да, көп жылдан бери. Ошолордун баары өз көзү менен көрүп, өз көзү менен эметип, умтулуп алдыга. 2 күндүк тажрыйба алмашуу семинардын жүрүшүндө бир топ энергетиктер сыйланып, Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинен жана Улуттук энергохолдинг компаниясы тарабынан Ош электро ачык акционердик коомунун Баткен филиалына КамАЗ атайын унаасы белекке берилди.